Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу Дастан Далабаевич. Мыйзам долбоорун баяндамаңызды уктук. Мен биринчи кезекте бир суроону сизден уккум келет да, бул өзүңүзгө белгилүү болгондой, бул мыйзам долбоору 7-чи сазыпта дагы алып чыккансыз. Ушул жерде талкуулаганбыз. Ошонун тагдыры кандай болду? Эмне себептен бул кайрадан чыгып атат? Алишер Абибилаевич 7-чи чакырылышта жөн эле укук бузуулар кодекске өзгөртүүлөр сунушталган. Ошол учурда өкмөт айткан бюджеттик кодекске, салыктык эмес киреше кодекске, жергиликтүү органдар жөнүндө ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөр дагы керек деп. Ошон үчүн мен мыйзамды чакыртып алып, азыр толуктап, биз жаңы мыйзам долбоорду чыгарып жатабыз. Ошондой эми аткаруу бийлиги менен бир катар отурумдар болуп, мурдагы кемчиликтер эске алынып чыкты да эми бул мыйзам. Мындай, бул жерде сиз туура айтасыз, айтылган эле да, биз совещанияны өткөрөбүз, мындай кылабыз, тиндей кылабыз. Бирок өкмөт тилекке каршы аны кылган жок. Биз ошол гамсумо деген бар, ошол менен иштейли дегенбиз, бирок то реформа болуп, то реструктуризация болуп ишип жакшы мындай жумуштар болбой калды. Ал эми азыр фермерлер менен макулдашып, ошол эле союз органов местного самоуправления деген бар, алар менен макулдашып бул мыйзамды чыгарып атабыз да. Мыйзамдын маңызы туура, мындай мыйзам кабыл алыныш керек. Бирок азыр бир аз эртерээк эмеспи? Бүгүнкү күндө. Биз себеби Айыл чарба министрлиги, укук коргоо органдары, жергиликтүү бийлик даярбы бул мыйзам эртең кабыл алынса, толук кандуу иштешине? Биз экинчи окууда отсрочканы көрсөтсөк болот, бирок чынында Алишер Абибилаевич эртең дагы кеч болуп калышы мүмкүн. Себеби мына азык-түлүк маселеси өтө чоң маселе болуп атат, суу жетпей жатат. Бир топ эле климаттык өзгөртүүлөр болуп атат. И так эле проблема чоң да. Еще бул нерсени биз токтобосок, менимче анда эртең кеч болуп калышы мүмкүн. Туура айтасыз, бирок мисалы айыл жерлеринде айыл калкынын 95% мал кармайт. Кыргыз элинин көпчүлүгүнүн негизги байлыктарынын бири бул малжандык. Анан ошол эле учурда малга кошуп, ошол 90-95% дыйканчылык менен жан багышат. Себеби бир малы же эки малы бар жаран бир кайсы бир деңгээлде 50 соткабы, 30 соткабы же 1 гектарбы дыйканчылыкта жасайт. Себеби биздин жарандарыбыз дагы кайсы бир деңгээлде өздөрү деле мындай жоопкерчиликти сезишет. Айтайын дегеним, сиз азыр айткандай, бүгүнкү күндө мисалы ушул мыйзамдын алкагында бир коомдук угуулар же болбосо ошол жерлерде айыл өкмөттөр менен райондордо бир коомдук талкуу, ошол жөнөкөй жарандардын үнүн же болбосо ошол фермерлердин үнүн жерлеринде угулдубу ошол? Алардын ойлору камтылдыбы бул жерге? Сөзсүз. Укпай жөн эле мыйзам долбоорду сунуштап, бул туура эмес. Туура айтасыз, мага бир топ эле фермерлер жазышты ошол боюнча. Так что угуулар өттү. Мына бизге коллегалар бирөөсү уже мандатты тапшырды. Чогуу барып келгенбиз. Так что угуулар болгон. Өткөн болсо, канча жолу, канча жерде, канча адамдын катышуусунда болду? Эми биз Сокулук районунда болгонбуз, бирок Сокулукка не только Сокулукский район келген, башка райондордон келишкен да. Андан керек болсо сизге дагы барайлы, ошол жерде талкуулоону кылайлы. Бирок эң биринчи маселе биз эмнени эске алыш керекпиз? Бул конституция. Кандай ой болбосун, конституцияны бүт баары сыйлаш керекпиз. Биз антты бергенде конституцияны сактайбыз деп айтканбыз. Конституция так жазылган, жеке менчикке эч ким кол сала албайт. Бизде тилекке каршы практика жүзүндө
ошол кол салуу боюнча бир топ эле маселе чыгып калды. И дагы эле болуп атат. Мына фермерлер канча ыйлап атат. Мага керек болсо Баткенден жазып атышат. И так эле суу жетпей жатса, бирөөсү келип алып, малды бул жерде багып атат деп атышат да. Же мушташсаң сага эле арызды жазат дейт. Баткенден жазып атат, Ош областынан жазып атышат. Соц тармак аркылуу мына биз ошол эле сокулукта болгон талкууларды чыгарганбыз да. Анан комментарияларды дагы окудук. Личный сообщение каттар дагы келди. Дастан Далабаевич, бул эми мындай реалдуу карашыбыз керек да. Мисалы комментарий окуган менен, сунуш жазган менен барып ошол жеринде мисалы зал толо ушол көйгөйдүн үстүндө өзү мал кармаган дыйканчылык кылган жарандардын үнүн уксак жакшы болмок да. Анан мен бул менен эмнени айткым келет? Мен мисалы бул мыйзамга каршылыгым жок. Бирок ушул мыйзам эртең кабыл алынгандан кийин эки тарапка тең мындай туруктуу иштей турган мыйзам болуш керек да, Дастан Далбаевич. Мисалы бул жерде мынау прокуратура кызматкерлери болтурат, финансы кызматкерлери болтурат, айыл чарба кызматкерлери болтурат. Ушулар менен деле мисалы толук кандуу бир бул жөнөкөй мыйзам эмес да. Себеби бизде могу 7,5 миллион калк болгон болсо, ошонун көпчүлүк бөлүгү бул айыл жерлериндеги ушул фермер, дыйкандар, малчылар болуп эсептелет. Ошолорго бул мыйзамда толук кандуу эртеңки күнү иштеш керек да. Анан бул жерде азыр кээ бир салыштырууларды айтып атасыз. Мисалы машина стоянкага алып барып турат да деп. Эми бул машина менен малды салыштырып болбойт да. Ал автостоянка менен бул мал коро забор менен эле тосуп коет деп. Бирок эми забор менен тоскондо анын бул тирүү жандык да бул. Анын берки багуу системасы бар, суусун бериш керек, чөбүн бериш керек. Кайсы бир убакыт мисалы эртеңки күнү соттошо турган болсо 3 ай, 6 ай, 1 жылга чейин созулуп калышы мүмкүн. Бул мал жандык ооруп калат. Өзүңүз айткандай эле бул конституциялык укугу, менчик укугу деп атасыз. Кудду ошондой эле малдын дагы эси бар да. Ал жакты дагы карашыбыз керек да. Туура айтасыз, малдын эси дагы бар. Малдын эси өзүнүн малдыгы жакшылап караш керек. Жөн эле мындай чыгарып, любой жерге алып барып андай болбойт. Анан сиз негизи туура айтасыз, бул жөнөкөй мыйзам эмес. Жөнөкөй мыйзам эмес. Биз как раз элдин оюну эске алып ошон үчүн сунуштап жатпайбызбы? Эртең эле мен ойлойм, малчылар алар дагы уже жер ээлерди сыйлап баштайт да. Кармайм десе, ушундай эле жердин ээсине барып чөптү алат, ал түшүмдү алып сатат. Бири-бирибизге ушундай сатып турсак, менимче бири-бирибизди сыйласак, ошондо өнүгүү болот да. Ошондо беде өсөт, ошондо азимылар өсөт, будай өсөт. И менимче малчыларга дагы жетет да. Бирок ар бир жаран түшүнүш керек. Малды багам десе, каражат керек. Жөн эле лишь бы мындай бирөөнүн чөптү жептирем деп андай кылбаш керек. Дастан Далбаевич, бул жерде 300 эсептик көргөзгүч, 30 000 сом коюп атасыздар да. Анан бул биринчиден мисалы бул өтө көп деп эсептейм. Себеби азыр сиз айтып атасыз, бул жерде мындай талаш маселе болуп калышы мүмкүн. Малдын ээсин бир малчы багат. Bir ayına aşıp ketse 10 000 сом, же болбосо bir 5 000 сом акысын алат ошол малчы bir малга. Bir күндүккө эсептеп келгенде bir 300-400 сомдун айланасына туура келет да, bir малды багып беришинечи. Анан бул жерде эми жана сиз өзүңүз айткандай малчынын жоопкерчилиги каралыш керек деп. Малчы кандай кылып төлөйт аны? Ошондой жагдайлар көп болуп атат да, Дастан Далбаевич. Эми мен сиздин оюңузга кошулам. Маселе жок. Мисалы мен бүгүнкү күндө мен өзүм мал багып чоңойгон жигит катары, дыйканчылык менен алектенген жигит катары мен буну толук кандуу түшүнүп турам. Бүгүнкү күндө дагы мисалы мен дыйканчылык менен күн өткөрүп, дыйканчылык менен кошо мисалы ушундай жагдайларга күбө болгон катары сизге мындай түшүндүрө албай атам да толук кандуучу. Себеби эми
өзүңүз бул жерде дагы баса белгиленип кетиптир. Бул ушул бир процесс баштала турган болсо, эч кандай жанагы жарашуу же болбосо баягы коңшулук, туугандык маселелер каралбайт. Бул укук коргоо органдары тарабынан чечилет деп жазылыптыр. Мен эми айткым келет, мисалы бир айылда 5 бир тууган болсо, 5 5 тарапта жашайт. Мисалы эми атасынын коросуна баласынын малы кирип кеткен болсо, атасы кечирсе андай кандай болуп калат? Эми бизде бар да кыргызчылык, тууганчылык, бири-бирине кечиримдүүлүк деген. Кыргызчылык, кечиримдүүлүк болуш керек, бирок ошол эле эң жогоруда турган бул мыйзам. Мыйзамды сыйлаш керек да, эң биринчи менимче. Анан Алишер Абибилаевич, бир нерсе да, бизде как раз ошол боюнча мына мал менен келип тепселеп, анан барып фермер барып айыл өкмөткө арызданат. Айыл өкмөт көпчүлүк учурда ошол арызга положительный мындай жоопту бербейт да. Себеби ошол жерде малчынын туугандары отурат да. Андай дагы болбош керек да. Биз ушундай кыла берсек, анда биз давайте айтайлы, өзүндү сакта, ошол жердин ээсине айтайлы. Керек болсо алар даже уже мотивация жок болуп калды алардыкы. Суу кымбаттап атат, солярка кымбаттап атат. Бир топ эле чынында мына карасаңар расход өтө көп, чоң расход болот. Ал дагы бир топ эле каражатты ошол жерге салат, бирок бирөөсү келип алып ошол мал менен жеп салып ушул кетет экен. Андай дагы болбош керек. Канча эмгегин жок кылып. Мына эле ашпайбы фермерлер? Давайте алардын дагы тарапты карайлы. Багам десең чөптү алып, бага бер үйдө, почему нет? Ушундай эле кылып атышпайбы? Тасандалбайч, бул жерде мисалы айыл өкмөттөрдү, айыл башчыларды, райондук деңгээлдеги баягы жетекчилердин дагы үнүн угушубуз керек да бул жердечи. Себеби алар практикада күндө көрүп атышат. Ошо сиз айткандай арызданып келип, аягы кандай болуп, эмне болуп чечилип атат. Анан эми мисалы бир малды айыл жеринде мисалы баягы жип менен байлап жетелеп баккан балдар бар. Малчылар бар. Бирок эми ошон үчүн мал экен да эми түшүнбөйт экен. Кээ бир учурларда ар кандай мисалы бир чоң машина өткөндө же бир башка бир үн укканда бир чочуп бир 5-6 метрге чейин сүрүп кирип чыккан учурлар болот экен. Анан сиздин бул жердеги ой жүгүртүүңүз бул Европада өлкөдөгү бир мындай кеңири форматта салыштырып атабыз да, бирок эми биздин Кыргыз республикабыздагы агрардык өлкөдөгү биздин менталитет менен алардын менталитети совсем башка да. Бүгүнкү күндө мына айыл чарба министрлиги азыр айтып кетти. Андан көрө биринчи кезекте айыл чарба министрлиги менен ар бир жандыкты идентификациядан өткөзүп, бардыгынын маалыматын алып, даяр болгондон кийин алып чыксак жакшы болмок деген ойду айткым келет да. Анан ошол эле финансы министрлиги менен биргеликте ар бир айыл өкмөттөрдү ошондой жана сиз айтып аткандай шарттарды түзүп, бардыгын толук канды даяр болгонубузду алып чыксак жакшы болмок да. Себеби азыр ушул мыйзамдын алкагында элди экиге бөлүп, ичара канчалаган араздашуулар көбөйөт деген ойду айткым келет да. Бул мыйзам долбоорду иштеп чыгышыбыз керек. Бул мыйзам долбоор барып иштеш керек. Бирок азыр бул жерде мындай карама каршылык келген көп жагдайлар чыгып атат да. Бул жердечи. Алишер Абибалович, карама каршылык жок. Мына сиз айтып атасыз инфраструктура түзүү. Мен сиз менен макулмун. Аны мындай кылсак болот да. Кичине отсрочка мыйзамдын күчүнө кирүү боюнча экинчи окууда кылсак болот. Экинчиден сиз айтып атасыз жергиликтүү органдар менен макулдашып жакшы болот эле. Давайте биз анда биринчи концепцияны өтүп, парламенттик угууну кылайлы. Керек болсо ошол эле онлайн конференция кылсак болот ошол эле жогорку кеңеште. Азыр бизде андай техникалык мүмкүнчүлүктөр бар дагы, аны кылсак болот. Эми үчүнчүдөн болсо эл бөлүнөт деп атабыз да. Биз тескерисинче элдин ой жүгүртүүсүн өзгөртүш керекпиз да.
айыш керек да эми болбойт да эми бирөө мисалы кирип алып бирөөгө үйдө ачка болуп алып жебейт да тамакты, туурабы? Эми андай кылбаш керек да. Караш керек малды. Багам десең караш керек, убакты ошого коруш керек. Бул жөнөкөй нерсе эмес да, мал багуу. Мал багуу дагы жөнөкөй нерсе эмес. Көрүп атасыз го, мындай породистый малды бакканда жакшылап карайт да аны. Эч каяка жибербей, лишь бы бир нерсени жеп албасын деп, аны жакшылап, өтө жакшылап карайт да. Дастан Демек, Ағабаевич, ушундай эле жөнөкөй малды уже карап баштайт. бүгүнкү күндө акыркы жылдарга салыштырмалуу акыркы 5 жылда биздин дыйкандардын дагы, малчылардын дагы бир топ мындай деңгээли өскөн да. Кандай жол менен багышты, байлап багышты, же болбосо ар кандай сиз айтып аткандай породистый малдарды алып келип багышты, жакшы өздөштүрүп атышат биздин фермерлер. Ошого утурлай эле биздин дыйкандар дагы бүгүнкү күндө ар тараптуу мурда сандан сапатка өтүп, мурдага караганда бир топ алгылыктуу иштерди жасап атат. Ошого утурлай мен айтайын дегеним, мисалы мындан бир 10 жыл мурда, 15 жыл мурда кайдыгер болгон малчылар азыркы күндө ошол дыйкандардын, жөнөкөй мисалы жарандардын ойлорун сыйлап, укуктарын коргойлу деп колдон келген аракетти кылып, алардын деле деңгээли бир аз өсүп, мурдага караганда бир топ эле кыскарган. Себеби ошончолук бапестеп багып аткан малдарын жөн эле талага таштап же болбосо бирөөнүн коросуна киргизе койбойт. Ошондуктан мен айтайын дегеним, менде сунуш биринчи кезекте эми албетте азыр бул жерде биздин урматтуу коллегалар чечет концепциясын. Бирок эми мен ойлойт элем, концепцияга чейин керек болсо ар бир райондо коомдук талкууларды кылып, мындай кеңири форматта кылып алып чыксак жакшы болот эле деген ойду айткым келет да. Сизге сунуш катары дагы, эми эгерде концепция өтө турган болсо деле, бул жерде эртең жалпы пленаркада дагы чоң суроолор болот, бул боюнчачы чоң маселелер болот. Себеби бул өтө чоң көйгөй. Эртеңки күнү бул мыйзамды эми бул жерде олтуруп кабыл алып койгондон кийин урматтуу президентибиз кол койсо, эртеңки күнү бул мыйзам толук кандуу иштеш керек да. Анан эми ал жактан кандай сунуш болуп калат? Ошон үчүн бул мен ойлойм, урматтуу коллегалар, бул мыйзам долбоору мындай жөнөкөй мыйзам эмес, мындай татаал мыйзам десек дагы болот. Ошого утурлай эле керектүү кылып туруп, мындай жакшы талдап, жалпы мындай иштей турган мыйзам болуш керек деп ойлойм да. Рахмат жок. Рахмат, Алишер Абибилович. Туура айтасыз, татаал мыйзам долбоору, бирок ошол эле кезде акыйкаттуу да. Акыйкатты алып келген мыйзам долбоор. Менимче, мен айткандай конституция жогорураак турат. Биз ошого таянсак, негизи мыйзам анда өчүш керек. Таянбасак, анда ушундай практика боло берет. Тилекке каршы ошондо азык-түлүк, коопсуздук жактан биз бир топ эле ущербтерди көрөбүз. Ошол эле кезде малчылар дагы тилекке каршы чөп өсөт, чөптүн баасы өсөт. Бир топ эле проблема чыгат да ошол аркылуу.